Салам достар, сіздер менен кино дүнөсү. Каналга катталып, мага жакты белгисин басып, көрүүгө даяр болуп калсаңыз, бүгүн биз сиздерге 2026-жылы чыккан 7 снайпер тасмасын кыскача баяндап берүүнү баштадык. Крис аттуу аял алыскы фермада Анни аттуу кызы менен жашайт. Ал кызын жаа атууга жана башка нерселерге катуу үйрөтөт. Бирок кызы бүгүн бул нерселерден тажап, жаны кейип, сүйүктүүсү Майкл менен мектепке мотоцикл менен кетип калат. Кызы кеткенден кийин фермага бейтааныш машина келип токтойт. Муну көргөн эне заматта куралын ала коюп, тракторду отолдурат да чоочун адамды тебелеп кетчүдөй болуп түз эле айдап барат. Экөө акыры тил табышып сүйлөшкөндө тиги бейтааныш өзүн Питер деп тааныштырып, жер тилкесин сатып алууну сунуштаган риэлтордук компаниядан келгенин айтат. Крис бул сунушка ишенбей шектүү карайт да анын машинасын карап жатып, ичине байкатпай рация таштап коет. Андан соң Крис сунуштаган чоң суммадан баш тартып, жер тилке сатылбайт деп жооп берип, үйүнө кайтат. Үйүнө кирип дароо снайпердик винтовкасын алып чыгып, бейтааныштын унаасынын дөңгөлөгүн атат. Унаага ок тийип оодарылып калат. Аял тигинин машинасындагы өзү таштап кеткен рация аркылуу байланышка чыгып, ал кишинин чындыгында ким экенин айтуусун талап кылат. Бирок Питер жооп кайтарып, ошол замат жоопко ок чыгара баштайт. Аял дароо тракторду оталдырып, түз эле айдап жөнөйт. Питер убакыттан пайдаланып качып кетет. Жашырынып жаткан жеринен "Аны таптым, менин координатым менен табасыңар" деп шериктерине билдирүү жазат. Ошол эле учурда Крис аны таап, дракондун адам экенин түшүнүп, аны атып салат. Үйүнө келип Питердин унаасын өртөп жиберет да андан кийин анын буюмдарын өзүнүн жүк ташуучу унаасына салып, мектеп менен байланышып, кызын сураса, кызы 2 жумадан бери мектепке келбегенин айтышат. Ошондо Крис согуштагы эски таанышы менен байланышып, дракон тирүү экен, кызымды тааптыр деп эски досторунун жардамга келүүсүн суранат. Бирок ал топтон аз эле киши калган эле. Ал арада токойдо сүйүктүүсү менен жүргөн кыз Анниге түн ичинде вертолет менен куралчан адам түшүп келет. Анни таң эртең муну байкап калып, мотоциклге минип токойго ким келгенин көрүүгө кетет. Бирок чатырда жалгыз калган Майклды түнү келген дракон аттуу снайпер атып өлтүрөт. Бул убакта Милк, Ник, Дог аттуу адамдар вертолет менен учуп келишип, Крис менен көрүшөт да Крис алдыга карай басканда, алардын бирөөсү "Дракон тирүүбү" деп чоочулап, драконго каршы чыгып, эски карыздар үчүн өлгүсү келбей турганын, ал эми дракон мурун ким Кристи тапса, ал үчүн $10 миллион сыйлык берүүсүн убадалаганын да айтат. Ошол убакта үйгө кирип, даярданып драконду күтүп жатышканда, кызы Анни күйгөн унаа турган ачык аянтка келип калат. Душмандардын башчысы драконду ал жерде пайда болуп, кайтып келген Аннини көрүп калат. Ал кызды атууга даярданып жатканда, Крис муну байкап калып, кызын коргоп калуу үчүн анын жанындагы даракка ок атып, Аннини жерге жатууга мажбур кылат. Ок атылгандан кийин Аннинин жанында жашынып жүргөн Ник кызга "Апаңды күт, эч жакка кыймылдаба" деп айтат. Крис кызы Аннини таап, аны үйгө алып келет. Ошол жерде Анни апасынын мурда 116 адамды өлтүргөнүн жана аларды издеп жүргөндөр жөнөкөй эле кишилер эмес, мурдагы аскерлер экенин билип таң калат. Ошол убакта дракон Догтун башына таамай атып өлтүрүп салат. Крис Догтун жаракатын текшерип жатып, калибр менен алыстыкты аныктайт да душмандын турган жерин эсептеп чыгат. Андан кийин драконду кайра алдап чыгаруу үчүн каза болгон адамдын сөөгүн калкан кылып колдонууга аракет кылат. Бирок дракон жөнөкөй адам эмес эле. Ал өлүктүн ордуна башка мергенчи кызды атып салат. Муну көргөн Милк үйгө качып кирет. Ал эми чыдамы түгөнгөн Анни коркуп кеткенинен мотоциклин минип, токойдогу чатырга карай жалгыз качып жөнөйт. Крис кызынын артынан барып, аны сооротуп тынчтандырууга аракет кылат. Анни апасына таң калып, анын өтүмүшүн сураганда, Крис 116 адамды өлтүргөнүн айтып, ачык жооп берет. Анни балалыгын эстеп, кичинекей кезинде апасы тапшырмалары менен ар дайым башка жакта жүргөнүн, өзүн болсо отряддагы Милк аттуу снайпер карап чоңойтконун эске салат. Догдун уулу Жуниор эвакуациялоо отрядына чакырат. Таң эрте эвакуациялоого келген вертолетту дракон абада эле атып түшүрөт. Анни мотоциклге минип үйгө карай качууга аракет кылат. Бирок душман снайперден ок атып, аны токтотот. Крис бир жагынан кызын коргоп, экинчи жагынан душмандын турган жерин аныкташ үчүн аңдып издеп жөнөйт. Крис көз боемочу кийимди кийип, драконду көздөй бара жатканда, дракон аны оңой эле таап алат да күтүүсүздөн алдынан тосуп чыгат. Крис дракондон бул ишти эмне үчүн жасап жатканын сураганда, ал өзүнүкүн алып кеткени келгенин айтат. Крис кызынын алардын мурунку өткөн ишине эч кандай тиешеси жок экенин айтып, кызды тынч коюусун суранат. Дракон алардын бүтүндөй отрядын бирден кырып, андан кийин Аннини өзү менен кошо алып кетип, энесинин бар экенин такыр унуттуруп коерун айтып коркутат. Дракон Криске кызыл бандана жана бир эле патрон сунуштап, ага эмне кылыш керек экенин өзү жакшы билерин айтат да дароо көздөн кайын болуп, жашырынып алат. Бул убакта Милк Жуниорго үйдө калуу коопсузураак экенин айтып эскертет.
Бирок жигит аны укпастан токойго карай жүгүрүп чыгат. Көп өтпөй эле аны дракон атып жарадар кылып, жабыркаган жигитке Крис менен Нико чуркап келишет. Ошол учурда дракон снайперди адаштыруу үчүн айла колдонот. Нико снайперге көз орнат да ага ок тиет. Андан кийин душман Никону алып кетет. Крис болсо кайрадан артка кайтып келип, жарадар болгон Жуниорду үйгө алып келишет. Бирок анын абалы өтө оор болгондуктан ал ошол жерде каза болот. Анни болсо болгон окуянын сырын түшүнө баштайт. Ал снайпер эмне үчүн аны атпай койгонун ойлонуп, анын артында кандайдыр бир себеп бар экенин байкайт. Крис кийин Милкке 16 жыл мурун болгон окуяны айтып берүүнү туура көрөт. Ал убакта дракон башкарган козголоңчулардын колуна түшүп калган экен. Дракон аялдарды өзүнүн ырайымсыз оюн зоогуна мажбурлаган. Аларга кызыл бантик тагындырып, бири-бири менен дуэлге чыгарат. Эреже боюнча аялдар кезек менен бири-бирин атыш керек болгон. Крис согуш болуп жаткан лагерден арын качып чыгууга жетишет. Бирок бул окуядан кийин абалдагыда татаалдашат. Анткени кош бойлуу экени белгилүү болот. Көрсө көзгө тар дракон Аннинин атасы экен. Милк Криске бул жерден кетүүнү сунуштайт. Бирок Крис кызы Аннини жалгыз таштап кетүүнү каалабайт. Дракондон кутулуунун жолун ойлоп, качып кетүүгө аракет кылып, унаа менен качып бара жатканда дракон алыстан аларды аңдып турат. Ал бир эле ок менен унааны иштен чыгарганга жетишет. Унаа токтоп калгандан кийин кырдаалдагыда кооптуу болуп калат. Крис драконго каршы туруш үчүн болгон аракетин кылып жатканда дракон анын көздөгүчүн атып талкалап салат. Ошентип Кристин мылтыгында кадимки көздөгүчү сынып, душманга каршы күрөшүү кыйындайт. Анни Милктин жалгыз калганын көрүп, ага жардам берүү үчүн чуркап барат. Дракон болсо алардын атынан түшүп, Милкти бутага алат. Ал снайперди ээрчип барып, ага ок чыгарганда, Анни да жөн карап турбай, драконго каршы ок чыгарып, анын бутун жарадар кылганга жетишет. Бирок бул драконду толугу менен токтото албайт. Ал жаракат алганына карабай, күрөштү улантууга аракет кылат. Анни Милкти сыртка алып чыгып жатканда, дракон апаң же Милк деп шарт коюп, ага кызыл бандананы берип жиберет. Эми Крис менен дракон дуэлге чыгышат. Снайпердик алыскы дуэл башталат. Кристин куралынын айнеги талкаланып калганына байланыштуу Кристин көзү жана жардамчысы болуп Анни келет. Анни дүрбү менен карап туруп, энесине душмандын алыстыгы 950 метр деп куралды каяка карап түздөөөнү айтып турат. Крис кызынын айтканы боюнча душманды көздөй ок атат. Бирок экөө тең бири-бирине тийгизе албай калышат. Жамгыр жаап, аба ырайы бузулуп атышууга ыңгайсыздык жаратат. Дракон ок чыгарат, бирок тийбейт. Себеби дракон буга чейин эле атышуу маалында оор жарадар болуп калган эле. Акыры Кристи жылдап издеген көзгө атар каза болот. Душман өлгөндөн кийин Милк күлүп жиберет. Ал эми каттуу чачаган Крис башындагы жек көргөн кызыл банданасын чечип жерге ыргытат. Ошентип алар бул коркунучтуу согуштан кутулуп, биздин тасмабызды аяктайт. Кийинки тасмабыз чыкканга чейин аман эсен болуңуздар.